аймактардагы мугалимдерден көп кайрылуу түшүп атат. Анын ичинде география, биология, тарых мугалимдери өлкө жетекчисинин тапшырмасы менен былтыркы курултай өтүп атканда бир аябай сүйүндүргөн, апрель айынан баштап мектеп мугалимдеринин айлыгы 100%га көтөрүлөт деп. Мугалимдер аябай сүйүнүшкөн, ыраазычылыгын билдирип чыккан. Анан мурда билесиздер, Акылбек Жапаровдун убагында да ушундай айлык көтөрүлөт деп келип туруп көтөрүлгөн, бирок кайра келгенде өтө көтөрүлбөстөн бир аз эле кошумча болуп калган да. Азыр дагы агартуу министрлиги тарабынан президентибиздин мындайгы элди, мугалимдерди сүйүндүргөн иш аракетин кайра токтотуп атат. Тактап айтканда сааттарын аябай кыскартып атыптыр мугалимдердин. Бул жаатта эмне мындай каалаган убакта көтөрүп, каалаган убакта кыскартып коюп тургандай мындай бир оюнчук сыяктуу ишпи? Агартуу министрлиги ушул боюнча бир түшүндүрмө берсе. Мугалимдер аз аймактардан чыгып атышат. Биз иштеп сүйүнүп аттык элек, мынакей кайра сааттарыбыз кыскарып атат, айлыгыбыз кайра эле төмөнүрөөк болуп калат экен деп. Ушул маселе боюнча да бир маалымат берип койсоңуздар.